Ички саясаттагы ийгиликтин уландысы арине тышкы саясат. 2 жыл аралыгында дипломатия, алыскы, жакынкы өнөктөштөр менен болгон мамиле жакшырды. Кыргызстан эл аралык, аймактык деңгээлдеги бир нече иш-чараларды, саммит, жыйындарды кабыл алды. Өлкө лидерлери мамлекеттик, расмий сапар менен Бишкекке келди. Дипломатиядагы ийгиликтин жемиши катары Кыргыз-Өзбек чегарасынын толук чечилишин айтсак болот. Ошондой эле Тажикстан менен чегараны тактоо жумуштары ыкчам жүрүүдө. Кыргызстандын өнүгүү динамикасына эл аралык уюмдардагы оң баасын берип жатат. Мисалы, ЦУРдун изилдөөсү боюнча Кыргызстан Орто Азиядагы мамлекеттердин арасынан туруктуу өнүгүп жаткан алдыңкы тизмеде бара жатканы белгиленди. Элге кызмат кылуу, өлкөнүн жаркын келечеги үчүн жан үрөп иштөө президент Садыр Жапаровдун кызматка киришип жаткандагы негизги убадасы, алдыга койгон максаты болгон. Өнүгүү жолундагы мамлекет бүгүн ишенимдүү колдоо.